Атамекенчилер Абылгазиевди алып түштү. Ушундай табитинен жазбаган атамекенчилер дагы бир жасаганынан тайбаганын бир ирет көрсөттү. Отурган ордунан эрден кыйшайбайын деген мурунку өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, Атамекен партиясынын Жаңы Дем кыймылынын лидери, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жанар Акаев аба мейкиндеги жыштыкты айткандан кийин, куйругун түйүп эмгек өргүүсүнөн кийин кызматтык өргүүсүнө айрылганы да ачыкка чыкты. Эми аны бажайгет менен кошо кылмыш иши козголгону турат. Атамекенчилердин оппозицияга кеткенине караганда бул боюнча тынч калбай, бийликтен тынчын нече рет алып, уктап жаткандардын уйкусун алгыдай. Биринчи саясатчы аталган Өмүрбек Текебаевдин колунда бир нече документ кагаздары менен такталган. Бийликке көрсөтүп коюучу тактамалар турганы айтыла баштады. Шайлоо алдында кызытып жиберүүчү кызыктуусу алдыда көрүнөт. Автор Баян, Булак, модератор Чекит Кейжи. Чубагажы Жалилов Аалымдар кеңешинен өз ыктыяры менен кетти. Бул тууралуу ал соц тармакка билдирүү таратты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан затка чексиз мактоо, адамзаттын асыл үлгүсү Мухаммед пайгамбарга салам салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, мен Жалилов Чубагажы Аалымдар кеңешинен өз ыктыярым менен арызымды жазып, аманатты тапшырдым. Кудай Таалам касиеттүү Куранда, балким силер бир нерсени жаман көргөнүңөр менен ал силер үчүн жакшылыктыр. Бакара сүрөсү 216-аят деп айткандыгын ар дайым эстеп жүрсөк, көңүлдөргө төтөк болоор. Учурдан пайдаланып, урматтуу Аалымдар кеңешинин төрагасынан жана жалпы мүчөлөрүнөн пендечилик кылып, кемчилик кетирсем, көңүл ооруткан болсом, үзүр сурайм. Кудайым ооматтан оодарбасын. Оомин. Аллах Таала элибизге бакыбат ыйман, бардар жашоо, ынтымак ырыскы насип этсин. Урматтоо менен бир тууганыңар Чубагажы. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңеши Кыргызстан мусулмандар курултайынан кийинки жогорку орган болуп саналат. Аалымдар кеңеши өз иш-аракеттерин Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын, ислам дининин, Кыргызстан мусулмандарынын укугун коргоо жана колдоо максатында жүргүзөт. Аалымдар кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүн курултай тарабынан бекитилген Аалымдар кеңеши жөнүндөгү жобонун негизинде алып барат. 21 кишиден турган Аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн курултай 3 жылга шайлайт. Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев, Булак, Жебе, Чекит Медиа. Чубагажы парламенттик шайлоого аттандыбы? Бүгүн 16 июнда Чубагажы Жалилов Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинен чыгуу үчүн арызын жазганын Фейсбуктагы расмий баракчасына жазды. Буга чейин диний аалым Чубагажы Жалилов күзүндө өтчү парламенттик шайлоого катышар-катышпасын убакыт көргөзөрүн айткан болчу. Анын Аалымдар кеңешинен чыгышы күзүндө өтчү шайлоолорго катышууга ниеттенип жатабы деген суроолорду жаратты. Албетте белгилүү аалымдын эл арасында популярдуулугу талашсыз, көп добуш алып келиши да күмөн жаратпайт. Анткени менен анын бул ниети Борбордук шайлоо комиссиясы канааттандырбай турганын БШК мындайча түшүндүргөн. Чубагажы Жалилов шайлоолорго катыша албайт, себеби ал диний ишмер болуп саналат, деп билдиришти. Эгер Чубагажы Жалилов арыз менен кайрылса дагы Конституцияга ылайык анын каалоосу аткарылбайт. Борбордук шайлоо комиссиясы Конституциянын 7-беленесине таянууда, ал жакта мындай деп жазылган. Биринчи, Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Экинчи, дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган. Үчүнчү, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Ал Аалымдар кеңешинин курамынан чыгышы менен эми катардагы жаран катары шайлоого катышууга толук укуктуу. Бирок кептин төрү башка жакта. Кайсы бир партия таасирдүү диний аалымды байрак кылып көтөрүп, шайлоого аттанышы Конституциянын талаптарына туура келеби? Дин менен саясаттын түздөн-түз аралашуусу светтик мамлекеттин түзүлүшүнө жол береби? Ажылар да саясатка киришип, шарият менен жашоого үндөй башташабы? Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет болуп эсептелинет. Булак, Уа, Чекит Кейжи. Балбак Төлөбаев ден соолугу коркунучта экенин айтып, элди күнөөлөдү. Мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев Бишкекте санитардык талаптар аткарылбаса шаар кайра жабылат деген сөзүнө сын айтып чыккандарга жооп берди. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жарыялады. Калайык, мени сөккөндөр, урушкандар, каргагандар болду. Шаарды санитардык норманы сактабасаңар жабылышы мүмкүн десем, бирөөлөр рейтингиңиз түштү дейт.
Мага рейтинг, пиардын кереги жок. Бизге элдин амандыгы, улуттун ден соолугу керек. Ишенбеген жарандарга айтарым, bizde шаардыктарда эмне күнөө? Сиздер санитардык норманы сактабай атып, биздин ден соолугубузга, өмүрүбүзгө коркунуч алып келип жатасыздар. Бул тумо тез арада жайылып, көтөрүп чаап атат. Бирок билинбей ооруган адамдар вирусту жайып алганын билбей калып атат. Ошондуктан маска кийгиле, аралыкты сактагыла деп какшап атабыз. Көп бизнес жерлери норманы сактап атат. Аларда эмне күнөө? Коомдук кызыкчылыкты колдобойлубу? Ооруну үйгө ташыбай, кайдыгерликти токтотпойлубу? Сөзсүз эле жакындарыбыз ооруш керекпи? Деп жазган Балбак Түлөбаев. Булак аргумент чекиткейжи. Эркин Рыскулбеков. Коронавирус биздин үй бүлөгө да жетти. Тамада алып баруучу Эркин Рыскулбеков жакындары коронавируска кабылганын, алар үчүн жана жалпы эл үчүн кабатырланып жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. COVID-19 менин үй бүлөмө чейин жетти. Бир тууган эжем жана 3 жээним коронавирус жуктуруп алышты. Эжем Гансиде, балдары үй карантининде. Эл журт, бардык сунушталган эрежелерди сактагыла. Бул оюнчук эмес. Мен азыр аябай коркуп жатам. Бардык өлкө үчүн дуба кылам. Булак Барс Медиа. Элдик партияны эл колдойт жана каржылайт. Акбалык Жумалиева. WhatsApp'тан классташым жазып, биздин балдар өзүбүз каражат жыйнап, Мадумаровду колдойлу деп чечтик дейт. Мен үчүн аябай кубанычтуу кабар болду. Себеби биздин айылда да дал ошол классташымдын уруусунан өз бала деген жалгыз кандидат бар. Өзүмдүкү болсун дебей, балдарынын келечегин, элди ойлоп, өз жанынан каражат топтоп, жан дүйнөсү бай, капчыгы жарды кандидатты колдоп жаткан классташтарым менен сыймыктандым. Бар болгула менин патриот классташтарым. Себеби силер байлык менен бийликке таянып, эки сөздү кошуп туура сүйлөй албаган кемчонтойдун ордуна акыл эстүү адам келүүсүн салым кошуудасыңар. Мадумаровдай адам жогорку кеңешке сөзсүз керек. Жаңы премьер-министр болчу Боронов деген өзү ким? Боронов Кубатбек Айылчиевич 56 жашта. Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Зергер айылында туулган. Билими жогорку. 1991 жылы Фрунзе политехникалык институтунун айыл чарба курулуш факультетин аяктаган. 2011 жылы эл аралык башкаруу, укук, финанс жана бизнес академиясын юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек ишмердүүлүгүн совхозунун сүт товардык фермасында каттоочу болуп баштаган. Өз эмгек жолунда Кубатбек Боронов каменщиктен УКМК министрине чейин өскөн. Ошондон кийин эле Бороновдун кызмат орду жогорулап, биринчи вице-премьерликке жетти. Кубатбек Боронов 2011 жылдан бери 7 өкмөт башчы менен иштешкен жалгыз чиновник. Булак говорит Чекит ТВ. Абылгазиев өкмөт менен тажрыйба бөлүшүп иштешүүгө даяр экенин айтты. Өз каалоосу менен отставкага кеткен Мухамбеткалый Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүнүн милдетин аткаруучулар менен жолугушуп, аларга кызматташкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушуу маалында Абылгазиев келерки өкмөттүн ишине ийгилик каалап, Кыргызстан мындан ары дагы такшалган адистерге муктаж экенин белгиледи. Жарандардын кызыкчылыгы, экономика, өсүп келе жаткан муунга камкордук, бардык рангдагы кызматкерлердин ишинин артыкчылыктуу багыты болушу керек. Жаңы келген өкмөт бизден дагы чечкиндүү, бизден дагы кыраакы болсун. Колумдан келсе тажрыйбамды бөлүшүп иштешүүгө даярмын, деди Абылгазиев. Сөзүнүн аягында ал президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт мүчөлөрүнө, жогорку кеңештин төрагасына, депутаттарга жана аймактардагы өкүлдөргө ыраазычылык билдирди. Булак Спутник чекиткейжи. Гүлжайна Атаканова. Негатив жазгандар коркок, көрө албас, ичи тар, жашоосу начар адамдар болот. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова хейтерлерге маани бербей, өзү каалагандай жашаарын айтат. Мен өзүм каалагандай жашайм. Бул менин жашоом, бул менин тандоом. Бирөөнүн жашоосуна мурдумду тыкпайм. Себеби өзүмдүн жашоом кызыктуу. Хейтерлерди бул жашоодогу жок адам деп эсептеймин. Себеби бир дагы негатив жазган адам баракчасына өзүнүн сүрөтүн кое албайт. Анткени алар коркок, көрө албас, ичи тар, жашоосу начар адамдар болот. Мени жакшы көргөн, сыйлаган инсандар, сиздерге жаратканым эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын, ылайым. Узун кийемби, кыска кийемби, арыктаймынбы, семиреминби, ырдаймынбы, ойноймунбу, бирөөгө жардам береминби, бербейминби, бирөө менен жүрөмбү, жүрбөймүнбү, өзүм билем. Булак Барс Медиа.